Бөйрөгүмдү карындашыма берем деп буга чейин бизге кайрылган Ринаттын акыбалын чагылдырып бергенбиз. Ринат жана Асель айым бүгүн студиябызда олтурушат. Саламатсыздарбы? Асель айым, учурда Маликанын акыбалы кандай жана биздин Сокол Медиага кайрылгандан кийин сиздерге керектүү каражат чогулдубу? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Кыргыз эли менен айланайын, кыргыз элим сиздерге аябай ыраазымын. Бул жактан биринчиден эң биринчи Кудай Таалама мээримдүү ушундай Кудай Таалама ыраазымын. Экинчиден кыргыз элим сиздерге аябай өтө аябай ыраазычылыгымды мындай сөз менен айта албайм. Жүрөгүмдө ошо уйгу менен сиздердин баардык карапайым элим сиздерге рахмат. Алла Таалам ушу бизге кандай жардам бердиңиздер, ошондой Кудай Таалам сиздерге миң эселеп кайтсын деп айтармын. Кудайга шүгүр, каражатыбыз жарымынан көбү топтолуп калды. Кудайга шүгүр, Кудайга миң мертеге шүгүр айтам. Кудай Таалам ушу карапайым элден айлансак коюн, ушу элибизге рахмат. Мен сөзүм менен да жеткире албайм. Чын ушу өзүмдү аябай жүрөгүм монтип неметип атам да. Кыргыз элиме рахмат, ыраазыбыз сиздерге. Каражат топтолду, Кудайга шүгүр. Кызым жакшы, эми ошо каражат топтолду деп. Асель айым, Кыргызстандагы дарыгерлер сиздерге кайрылыштыбы чыгарылыштан кийин? Кыргызстандан дарыгерлерден ошо кечээ күнү ошо кечинде президенттин администрациясынан чалышты. Биздин министр Алымкадыр Бейшеналиевге келгиле деп баргыла деди. Бүгүн келдик, кирдик Алымкадыр Бейшеналиев министрибизге. Бияктан да Кыргызстанда бекер жасалып атат дегендер болгон. Ушул күнгө чейин укканбыз. Ал жөнүндө да биз барып сураштырдык врачтарга. Бекер болуп баштады деп айтышты. Бүгүн ошол бүгүнкү күнүбүздү ушул күнгө арнап Алымкадыр Бейшеналиевге кирдик. Биз бирок толук чечим кыла элекпиз да. Анткени Маликаны сиздерге айтып кеткем, эл журтума айтып кеткем, Маликанын жүрөгүнүн аз эле процент иштеп атат деп бизге кардиологдор айткан. Убактыңар аз деп айткандыктан биз чыйпыртап ошо Индия менен биринчи сүйлөштүк. Ал эми ошол операция бул жактан бекер жасалат деп атышат. Дары-дармектери, анализдерине акча төлөнүп бекен? Ал анализдеринин баардыгына акча төлөнөт дейт ооба. Жок, аны баягы биякта анализ лабораториялар жок болгон лабораторияларга чет мамлекеттен, Турция мамлекетинен анализ тапшырылат экен, ошолорго акча каражат төлөнөт деп айтышты да. Ошо бүгүн эле биз кирип келдик. Ошо ал кишилерге да рахмат. Бул биякта пересадка бөйрөк жасалат дегенге аябай миң мертеге шүгүр. Садыр Нуркожоевич аябай жакшы неме кылып берди. Ушу Кыргызстанда гемодиализ алган бейтаптар өтө көп. Анын арасында дагы жаш балдар бар. Ушу биз алып аткан гемодиализни центрда жалаң жаш балдар алат. Мага окшогон сыстаган энелер көп. Ушу бөйрөгүн кантип алмаштырабыз, акчабыз жок дегендер бар. Ошондой ыйлаган бизге окшогон энелерге Садыр Нуркожоевич, Алымкадыр Бейшеналиев жакшы эмени түзүп берди да. Ыраазыбыз, рахмат. Асель эже, айтсаңыз, акча каражаты чогулуп атканда тоскоолдуктар болгон жокпу? Акча каражаты чогултулуп атканда бул биз баягы жаңы ушу сиздердин Сокол Медиага аябай ыраазымын сиздерге. Ушу сиздердин артыңардан мен көпчүлүк элдерге көрүндүк. Эл журтума үнүм жетти, болбосо мен өзүм жеткире албайт болчумун. 3 жылдан бери деле ушул Алымкадыр Бейшеналиев кишибизге кире албай да жүрдүм. Ушу сиздердин артыңардан ошол жака бүгүн кирип чыктык. Буюрса ошол видеодон кийин кирдик десем деп айтсам болот да. Анан ошол сбор, ушу видео тартып кеткен күнү эле ошол түнү мен М-банкым эме болуп калды. Бияктан бир кеткени ошо М-банкым эме деп коюшту. Блокко түшүп калды, ооба. Ошол эле күнү блокко түшүп калды. Эртеси күнү аябай мага миллиондогон элдер телефонума чалып атышты. Эл журтум чалып жазып атышты. Салак десек М-банкыңар момундай болуп калды, блокировка болуп калды деп көп элдер неме болду да. Ошол эртеси күнү эле жабылып калды. Анан бияктан М-банкка чуркап бара калып эле эмнеге ушундай кылып салыңар десек, силердин ошо М-банкыңарда деген эме кылбашыбыз керек эле. Кызыңар пациент өзү 16-га чыгып, паспорт алыптыр, өзүнүн атында М-банкы бар экен. Ошо кызыңарга М-банк ачтырып, шот ачтырышыңар керек деди да.
Анан мен баягы башында билбестик, түшүнбөстүк кылып неме кылып алыптырмын. Анан кийин ошо кызыңар совершеннолетний экен деп айтты да. Анан бул жакта ошо мен да бир айта кетер жерим, ошо документацияга келгенде баягы балдарды совершеннолетний кылыпчы, мисалы могу М-банкка барганда кызыңыз деген 16-га чыгып паспорт алыптыр, эми совершеннолетнийга болуп калды да. Анан баягы неме больницаларга барсак эле, мисалы жана бизде Фучкада пересадка жасалбадыбы, өткөндө ушинтип жасалды деп 3-4 пациент жазылган. Аяка барсак, жок, пересадканы кызыңыз 18 жашка чыккандан кийин 18 жаштан өйдө жасалат деп эле баягы ушундайга мен ушул нерсени может менин үнүм баягы немелерге жетип калабы, чоңдорубузга, өйдө жакта отурган депутаттарыбызга мүмкүн. Ошондой тоскоолдуктар болду М-банктан, башка жерден жок болгон жок. Маликаны дарылоодо кандай баскычтардан өтүш керек экен, кандай баягы текшерүүлөрдү жасаш керек экен? Маликаны ошо азыркы учурда жүрөгү ошондой эле, өзгөрүш жок. Жүрөгүнүн иштеши баягы врачтардын, кардиологдордун диагнозу менен сердечный недостаточность деген диагнозубуз биринчи, экинчи диагноз почечный недостаточность деген, бул бөйрөк солуп иштебей калды деген. Анан ошол Маликанын жүрөгүн дарылаш керек деп айтып атышат. Бияктагылар да ошентип айтып атат, кардиологияга жаткыла, кардиологдон бир сыйра эме кылышыбыз керек, жүрөгүн дарылашыбыз керек, операцияга даярдашыбыз керек деп айтып атат. Ошондой неме өзгөрүшүбүз. Дарыгерлердин айтуусу боюнча Ринаттын бөйрөгү Маликага туура келбей да калышы мүмкүн деген маалыматты айтып өтүңүз. Дарыгерлер ооба, бүгүн ал боюнча дагы ошо министр Алымкадыр Бейшеналиев да өзү дагы айтты. Бул күнгө чейин дагы баягы сиздердин видеодон кийин Индияда профессорлор дагы айтышкан бул тууралуу. Баягы балаңыздын деген группасы, кан группасы бир болгону менен баягы немелери баягы эмне деп коет, мен сөз менен айта албайм да, аны бир ичи анализдер бар экен, ошолор бири-бирине дал келбей да калышы мүмкүн экен да, бул донорлукка болбой да калышы мүмкүн деп айтты. Анан Ринат, айтып өтсөңүз, биздин Сокол Медиа сайтына кайрылгандан кийин кандай колдоолор сизге көрсөтүлүп жатат? Саламатсыңарбы? Колдоолор аябай көп болду. Моралдык жактан дагы, материал жактан да поддержка көп болуп атты. Кыргыз элиме Алла ыраазы болсун, чоң рахмат. Жетпеген суммада акчаларды элдер чогултуп коюшту. Кыргыз элим аман болсун, элдерге меңгеси кайтып келсин. Чоң рахмат. Айланайын, каалайын кыргыз элим, сиздерден Алла ыраазы болсун. Сиздерге миң мертеге шүгүр. Сиздердин артыңардан ушул каражат топтолду, Кудайга шүгүр. Мен кызымдын жакшы болуп кетерине аябай ишенем. Сиздер себепкер болдуңуздар. Бияктан ушул Сокол Медиага да рахмат. Жардам фондунун жетекчиси Жаныбек байкеге да Алла ыраазы болсун. Ушу медианын сайтына да Алла ыраазы болсун. Кыргыз элим, сиздерден Алла Таалам ыраазы болсун. Рахмат, миң мертеге рахмат сиздерге. Мен сиздерге айтып да мындай сөз менен айтып бере албайм. Шүгүр. Кудайга шүгүр. Маликанын операциясы кайсы өлкөдө жасалары азырынча суроо калууда. Анткени дарыгерлердин берген кеңешине жана ошондой эле кепилдигине жараша кайсыл өлкөдө жасалары чечилмекчи. Кыргыз элибизде аманчылык болсун, эч бир жан оорубасын деген тилек менен сиздер менен коштошобуз. Сокол Медиа жамааты Маликанын айыгып кетишине тилектешпиз. Саламатта болуңуздар.